Мына бүгүн бизде өзгөчө тема десем болот, айылым, алтын бешигим. Андыктан дал ушул тема боюнча жалпы эле кыргыз элибиздеги айылдар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн, шаарлардын аталышы тууралуу маалымат алуу үчүн биз бүгүн студиябызга тарых илиминин кандидаты профессор Дөөлөтбек Сапаралиев агайыбызды чакырганбыз. Кош келипсиз агай. Кутмандаңыз менен агай. Манайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Дегенде эле айылдар тууралуу суроо узаткыбыз келип жатат. Кыргыз элибизде өтө эле көп өңгө басым жасалган. Сары деген өңгө, көк деген өңгө, кара, ак деген өңгө, кара бура, ак бура, көк кашат, сары булак. Эмне үчүн өңдөрдүн атынан аталып калган агай? Негизи айыл шаар кыштактардын аталышы биздин элибиздин тарыхын чагылдырган бул топонимикалык көрүнүш деп билебиз да. Албетте биринчи ирет ошо биздин кыргыз элинин аң сезиминдеги аталыштар айылдарга коюлган. Жана өзүңөр айткандай ак, кара, сары деген аттар символикалык маанайда. Биринчи иретте ошол жагы, анан экинчиси балким ошол географиялык аймактын жер түзүлүшү балким ошол дагы таасир берген жагы бар да. Анан үчүнчү бир жагдай бул тарыхый кырдаалга жараша коюлат да. Мына ушул үч баскычтан караганда ак дегендер биздин Кыргызстан аймагында ак, кара дегендер өтө көп. Маселен, Ак суу деген, Актала, Аксай, Актерек деген немелер. Бул жанакы ак деген сөз, жанакы негизинен символикалык дегеним ошол, жанакы ак деген ыйык деген сөздү билет. Биринчиден силер билесиңер. Мына маселен ак деген ыйык, тазалык деген маанини берет да. Маселен ошол бизде эле ала тоо деп атпайбызбы? Ала, ак деген бул жакын кошмо түшүнүктөр да. Мына ошон үчүн балким ошондой да, жана биздин маселен мына ала медин, аларча деген бар, ала бука дегендер. Эми ала десе кээ бирөөлөр ойлойт окшойт, мындай тиги чын эле кара ак менен тиги түстөгү бир нерсени ала бука. Бирок ала деген сөз, ала деген сөз ак деген, ыйык деген сөз да. Мына мен буну ушу аларча менен ала мединдин негизинде түшүндүрүп берейин да. Маселен, бу ала арча дегенде биз уже орустар келгенден кийин муну бөлүп таштаганда ала анан арча деп. Эми ала арча болбойт да. Чын келгендечи. Бул чынын айтканда жанакыдай ала тоо сыяктуу ыйык деген сөз. Биз ак өңгүлүү ча деген арча эмес, ча деген сөз байыркы түрк сөзү суу деген сөз. Бул дегенчи ала арча эмес. Ала суу деген сөз, ала чаны аларча болуп кеткен да. Бул ошол эле аталышты монголдор доорунда, калмактар доорунда 18-17 кылымда бул ошол суулар ала мүдүн. Бул дагы ала деген сөз жанакыдай ыйык, мидин деген мүдүн деген неме суу, жана мүрөк деп атпайбызбы? Бул дагы эле ошол суу, байкыңар мына. Анан ушу ча дегенди бир дагы немесин айтайын. Мына маселен биз чайка деген немени билебиз да? Кушту. Бул дагы деңизде жашаган немесе. Бул чайка. Анан мына биздин айылыбыз бар. Мен өзүм ушу Жумгалда Чаек айылынан туулгам да. Биздин аксакалдар эки вариант менен түшүндүрөт. Чаек деген айылдын аталышы каяктан пайда болгон экен десе, бирөөсү айтат, илгери бир соодагерлер келип өзгөчө өзбектерге байланыштырат да. Өзбек бир соодагер келип анан ошол жерге чай эгип бир, анан кийин ошонун атынан Чаек болуп калыптыр дейт. Бул туура эмес, бирок чын келген. Экинчилери мындай неметкенде, жок, бул ча деген сөз кичинекей арык булакча дейт. Чын эле ошо Жумгалдын Шортоң деген жагында кичинекей булак бар экен. Ча деген сөз, булак деген сөз да. Булактан эле Чаек
кичинекейче сууча деген сөз эле. Анан мына ошон үчүн биз көп нерселерибизди унутуп калгандыктан балким байыркы түрк сөздөрү. Ошон үчүн жана силер айткан ала, кара дегендер көп. Бизде да мына кара деген сөздүн дагы маанисин күчтүү деп коюшат, туура. Анын дагы 2-3 мааниси бар. Мына биринчиден мына биз кара дегенде кара күч, кара хан, кара ханлар деген тарыхтан деле окугансыңар. Туура. Кара кыргыз деген аталышта дагы ошол нукура деген сөз бар да. Нукура оюмду айтайын, таза оюмду айтайын, түпкү оюмду айтайын деген сөз да нукура деген сөз. Ошон үчүн жанакы кара кыргыздар деген атка кирип кеттиңиз, мына ошол жерде мен кичине ачыктап коеюн. Ал тарыхый кырдаалга жараша биз кара кыргыз дегенге муктаж болуп калганбыз. Себеби биздин коңшу тууган элибиз казактарды кыргыздар деп атай баштаган да, орустар. Анан кийин бизге жеткенде бул каяктагы кыргыздар? Булар тиги айтып атат. Биз кыргызбыз, булар бөлөк эл деп атат. Анан ошого келгенде, бизге келгенде кара кыргыздар дегенде, булар нукура кыргыздар деген сөз да. Биз баягы кебете кешпирибиз кичине казактардан айырмаланганыбыз менен жок, анча айырмаланбайбыз. Бизден алар ачыгыраак эмес да. Биздикинде эле кебете кешпири биздикинде эле апакага өңтүз, алардын арасында деле каралар бар, биздин арабызда деле мындай биртике бар, баары эле бар да. Ошон үчүн нукура, мына булар нукура кыргыздар. Ошол орустар келгенде, териштире келгенде булар ким болду экен деп сураганда айтат, мына ошол казактар дейт, бул кыргыздар. Ошо ала тоолук кыргыздардан тараган деген информациялар бар. Мына нукура кыргыздар деген. Ошон үчүн жана силер туура айткандай, кара деген күчтүү биринчиден, экинчиден таза, түпкүлүктүү деген маанини берет. Анан албетте биздин Кыргызстан айбагында кара дегендер аябай көп болгон себеби кыргыз элинин курамында көп уруктар бар, уруулар бар. Кээ бирөөлөрү Алтай, Енисей тараптан көчүп келгендерибиз бар. Кээ бирөөлөрүбүз айтат, детиги Рим тараптан, Византия тараптан көчүп келди деген дагы вариантыбыз бар. Ошон үчүн кээ бир калктар, уруулар ошо Алтайда же болбосо Енисейдеги аталыштарын бияка алып келип, анан кайта ошол ат менен койгондор бар. Ушундай аттар көп да, жанакыдай. Актала, Ак суу, Кызыл суу деген аттар ошондой. Көп жерлерде. Ошол жанакы мен ак деген сеген ыйык, ак немелер. Айылдардын аттарында дагы көп ушундай немелер бар да. Жанакыдай биз айткандай. Кече Ак суу, Актала, Акбекет жана башка деген аттар ошол жанагы бир чети ыйык деген нерсе. Кара деген каранын дагы бир мааниси ошондой. Ооба. Тарыхын билбеген эл болбойт деп айтат негизинен. Бирок бүгүнкү күндө тарыхка анчейин көңүл бурбайт, өзүңүз айтмакчы. Анан бизден борбор калабыз. Бишкек бул Бишкек Баатырдын атынан аталып калган эмес деп эфирден сырткарда сүйлөшүп отурганда айтып өттүңүз. Анан жалпы тарыхына токтолуп өтпөйлүбү? Туура, деги эле көчмөн түрк тектүү калктар өзүлөрүнүн турак жерлерин, кыштактарын эч качан адамдын ысымынан койгон эмес. Бул традиция негизинен христиан калктарына, бул Византия, Грециялардагы аталыштарды силер билесиңер. Александрия, Константинопол, Македония деген немелер ошол эл башчылары, падышалардын атынан коюлган. Ошол эле Стамбул мурун Константинопол болгон билесиң. Туура? Анан биздин аймакта чыны менен эле жок. Мына Алтай, Борбордук Азиялык регионду карап көрсөк, бир дагы адамдын атынан коюлган айыл, кыштак, шаарлар жок. Мына ошон үчүн маселен биздин Бишкек шаарынын аталышы дагы бул жерде атамзамандан бери эле шаар болгон. Кээ бир тарыхый маалыматтар боюнча Жол деген шаар болгон. Ошо Төргөш, Түргештердин убагы. 11-чи кылымдарда ошо немелерде 10-11-чи кылымдардагы немеде маалыматтар бар. Анан ошондо ушул жерде Жол
улуу жол өткөн шаар деп айтылат. Анан кийин ал эми ушу 18-кылымдагы тарыхый документтерде бул жердеги аталыш Бишкек деп аталат. Бишкек деп аталат да. Бул Бишпек эмес. Анан Бишкек деп аталганы биз аны көп тарыхчылар, жеке мен эмес, адабиятчылар, топонимика илимин изилдегендер дагы ошол эле география коомунун төрагасы Садвакасов деген аксакалдар айтканда, бул биш деген сөз байыркы түрк сөзү бакыт, пешенелүү. Кек дегени кух деген сөздүн мындай өзгөрүлгөн варианты. Ошондо ыйыктоо деген маанини берген да. Биздин Бишкектин батыш түштүгү тарабында Байтиктин бас бөлтөгү деген биртике тообуз бар. Бул дагы ыйыктоого тете да. Көчмөндөр дайым ушундай мындай бак дарагы жок, ушундай бос нерселерди биздин бабаларыбыз ушул жерде жашаган деген ишеничте болгон. Ошон үчүн ыйыктоо деп койгон да. Бул жерде жанында дагы бир ал эми жана сиз айтып калгансызбы, бирок деген көпчүлүк учурда Бишкек баатырдын атынан коюлган деп айтып жүрүшпөйбү? Эми мына бул нерсени дагы бул тарыхый акыбалда өзгөрүлгөн. Орустар келип биздин шаарларыбыздын борборлорунун, уездердин административдик башкарууга келгенде биринчи Токмок шаары болгон да, борбор шаар. Андан кийин биртике орун чагып алгандан кийин Бишкекке которулган да. Ошо которулганда, Бишкекке которулганда мынтип атышат да. Бул жерде чото түшүнүксүз да. Бишкек дейт экенсиңер, Бишпек дейт экенсиңер, бул кандай дегенде, анан биздин билермандар бул жерде Бишпек баатыр деген жашаган. Деп анан кийин атын Пишпек койгон. Туура түшүнүңүздөр. Бишкек менен Бишпектин айырмасы бар. Мурун Бишкекти туура эмес бурмалап, эми адамдын атын коюшту да. Ошонун негизинде адамдын аты менен Солто уруусунан чыккан чын эле Бишкек баатыр бар. Ошо киши 18-кылымда жашап, ошол аталыш 1878-жылдан 26-жылга чейин Бишкек баатырдын аты жүрдү. Бирок 91-жылдын февралынан баштап биз ыйыктоо деген атка көчтүк. Ошон үчүн биз шаарыбыздын аталышы ыйыктоо экенин билип жүрүшүбүз керек. Рахмат агай, тарыхтан аз да болсо көптөгөн маалыматты ала алдык. Убактыбыз аз болгонуна байланыштуу. Эфирибизди бир аз сиз менен токтотолу. Аз да болсо тарыхыбызды билип алдык. Сизге чоң рахмат агай. Ал эми бүгүн бизде конокто тарых илиминин кандидаты, профессор Дөөлөтбек Сапаралиев болду. Мынакей көптөгөн маалыматты ала алдык. Андыктан эфирибизди улантабыз. Ал эми эфирибизди жаңылыктар улантып түрмөгүнө кезек беребиз.